Балтиниттер. Китепти жаапыратып бир нерсени айта кетпесем болбос. Кыргыз элинен чыккан Самаганов, Балтин, Нуров дегендер болгон. Алар 50-жылдары Калыгул Арстанбек, Молдокылыч дегендер реакциячыл акындар болушкан. Кыргыз элине зыяндуу ырларды жазышкан деп кесиптерге жалаң каралаган, жаманаттуу макалаларын жарыялашкан. Кийин бул кара өзгөйлөр Манаска тиш салышкан. Москвага жасып жатып Калыгул Арстанбек, Молдокылычтын ырларын мектеп менен жогорку окуу жайлардан окуп үйрөнүүгө тыюу салдырган. Таптакыр алдыртып таштоого жетишкен. Акыры мезгил кимдин ким экенин баары бир өз ордуна койду. Самаганов да, Нуров да, Балтин да элден чыгып, жек көрүндү болуп жүрүп жок болушту. Аларды эстеген эч ким болгон жок. Эстелсе Калыгулга, Арстанбекке, Молдокылычка асылган көрө албастар катары гана эстелип калды. Менин бүтүндөй чыгармачылыгым азабы тозогу, жаманы жакшысы менен кошо сүйгөн кыргыз элиме арналды. Элим ыйласа кошо ыйлап, элим кубанса кошо кубанып жашадым. Калыгул тар заман, Арстанбек зар заман деп жазса, мен шал заман деп жаздым. Калктын кайдыгерлигин, жер суу аттарынын бурмаланганын, касиеттүү ысык көлдүн соодага айланып, элдин пейилинен тарып баратканын, кезинде итин да таштабаган кыргыздын өз ата-энелерин бакпай таштап жатканын, жерди, көрдү сатып калганын, акайып бийлик өз балдары менен тең аксынын балдарын атып салганын жаздым. Кыйшайып баратсам элим түстөп, жыгылып баратсам элим сүйөп, чаалыксам сергитип, чарчасам ергитип, кайда жүрбөйүн, кандай жүрбөйүн, энем тиккен кенедей чырпыктан чынар тиреке айланганга чейин мени такай элим жөлөп таяп жүрүп олтурду. Бирок ар замандын өзүнүн Самаганову, Нурову, Балтини болбой койбойт экен. Балтиндер мага да асылышты. Бөлүнгөндөн акыры өлөт кыргыз дегенимди, эштек байке дегенимди баш кылып, жазган ырларымдын баары кыргыз элине каршы деп жазып чыкты. Айрыкча агындыларымдын элге тарап кеткени, элге сиңип кеткени алардын куйкасын куруштурду. Илимпос атын жамынып жүргөндөрдүн артына жашынып алып, оосуна келгендерин оттошту. Эбак сөөгү сөпөт болгон энеме, Атбашдагы мен жүрөгүм менен жазган, мен сүйүү менен жазган, тигил дүйнөдөгү арбактарга чейин асылышты. Мелистин көз өткөндөгү Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдында миңдеген элдин арасында жүрөгүмө ыйлап туруп бир түндө жазып, эртең менен окуган ырыма асылышты. Мындайды адам эмес, Кудайдан каргыш алган шайтан гана жасайт. Мен бирине да жооп кайтарган жокмун. Бирине да унчуккан жокмун. Балтиниттерге теңелгим келген жок. Алар үстүмө кара сыяларын төгүп, өчүрүп жок кылууну ушунчалык эңсеп, мени кыргыздын жүрөгүнөн алып ташташ үчүн аябай жанталашты. Бирок мен эбак эле элимдин жүрөгүнөн чыккыс болуп орноп калганымды Балтиниттер билишкен жок. Ошондой Балтиниттер мени жазган сайын, мен Азаттык радиосунан алардын жазгандарын кайра айтып берип, Кудай ушул мени жамандаган адамдарды окуткан мугалимдери аман болгой эле. Мени жамандаган адамдардын ата-энелери аман болгой эле. Бала чакалары, алган жары аман болгой эле. Өзү акыры бир күн айыкпас ооруга чалдыгып, ошол оорудан азап чекпегей эле деп бата берип жатты. Керес. Бул үндү мен түшүмдө уктум. Мен эми кетет окшодум. Түшүмдө энемди ээрчип алыпмын. Баягыл бала чагымдагы арпа тала, жалгыз аяк жол, колхоз уйгамачы коргонго айлантып салган эски мечит, тоолордун этегиндеги кепетам менен жаман сарайды көрдүм. Андан ары гүлдөгөн өрөөн, көк кашка суу, көк жашыл токой көзүмө тартылды. Энем мени ошол жакты көздөй жетелеп барат дөңдөнөт. Илгери балдарым кантер экен десем, Мелис Карыбек уулу. Туулган деле ар кимдин тагдырын Кудай маңдайына жазып коет. Адам болобу, айбан болобу, маңдайына эмне жазса ошону көрөт. Анан балам антип калды, балам минтип калды деп азап тарта бергенден эч нерсе чыкпайт деген эле. Ага болбой эле адам болор бекен. Айткан дегенимдин бирин да укчу эмес эле. Көзүм өткөндөн кийин эмне болор экен деп ойлогон күндөр да өттү. Жакындан бери эл эмне болор экен дечү болдум. Ат башынын ар бир айылы мен үчүн кымбат. Анткени ал айылдарда менин ат башлыктарым жашайт. Ат башында туулуп өскөн баарыбыз кыял жорогубуз. Жашоо турмушка, адамга, коомго жасаган мамилебиз, бетке чапмай мүнөзүбүз,
Кылтыйбаган, былтыйбаган ачыктыгыбыз, ак көңүлдүгүбүз. Ак көңүлдүн аты арбайт болуп, кээде ышкындай чорт сынып, ишенчээктигибиздин айынан бат алданып калмайбыз. Батта арынмайбыз, кайра бат жасылмайбыз. Самын таштай жылмакай, асфальт жолдой тегиз сыпаа болбой, уңкул-чуңкул, өңгүл-дөңгүлдүгүбүз, аккан суудай шардыгыбыз. Анан чоң сунганга чокоюм деп, мансабына манчыркаганга башты кесем десе да кул болуп ийилбеген, күң болуп жүгүнбөгөн көктүгүбүз. 7 ай бою кыш болсо да, жума сайын жут болсо да, кабагым кашым дебей, жутунуп өкмөткө өлүгүбүздү артпай, жулунуп бийликти сөкпөй, Кудай кылса кубарыңдын чокусу барбы деп жашай берген, жашоо тирчилигин улай берген берендигибиз, кенендигибиз менен окшошпуз, балам дедим. Анткени биз бир жердин абасынан дем алып, бир тоонун ышкынын жеп, бир өрөөндүн суусун ичкен элбиз. Ошондуктан мен жердештериме айтып келем. Ат башынын элинин өзөгү черит. Моңолдор сарбагыш азык уруусунан турат. Кийин башка уруулар да бар экени билинди. Бирок ат башынын череги аксынын черегине барып, ат башынын сарбагышы чоң кеминдин сарбагышына барып, ат башынын моңолдору чүйдүн же оштун моңолдоруна барып, ат башынын азыгы кочкордун же чым коргондун азыгына барып, эч качан камыр-жумур болуп, эч качан эл болуп жашап кете албайт. Кайда жүрсөңөр ушул эсиңерде болсун. Көп болсо көчүп барып 1 жыл турасың, андан ашса 2 жыл турасың. Анан 3-чү жылы мал жоголсо деле сенден көрүп, балаң урушса деле сенин балаңдан көрүп, анан сени тууганым дебей, ат башылыктар дей баштайт. Андан кийин ат башылыктар дебей тинтиген дей баштайт. Анан ат башыңа кет дей баштайт. Андыктан эл болом десеңер, уруу-урууга бөлүнгөндү токтоткула. Керек болсо биз чирик да, моңолдор да, сарбагыш да, азык дагы эмес, а дегенде ат башыбыз. Анан барып кыргызбыз деген элем, балам. Ушуну эсиңе сактай жүрү. Акын иним дүйшөнгө жазган ырымда да жогорудагы ойду айткам. Туяк сынса турпагы кепин болот. Туйлап аккан суулары кепил болот. Туугандан айрылган жетим эмес, туулган жерден айрылган жетим болот. Ай күн өссө адыры кепин болот. Адыр түсү аясы кепил болот. Атасынан айрылган жетим эмес, ата журттан айрылган жетим болот. Күнөө болот жазам деп жазбашыбыз. Күндөй ысык, желдей курч максатыбыз. Сен сарбагыш, мен черик болгон менен ат башыбыз, дүйшөнбүз, ат башыбыз деп. Бөлүнгөндөн акыры өлөт кыргыз деген ырым бар. Бул ырды мен жөн эле жазган эмесмин. Мага муну Кудай жаздырган. Шайло, элиң эзелкел, элиң жакшы эл. Ошол жакшы элиңе айта көр. Ошол жакшы элиң жакшынакай жүрүп эле бир күнү кылтыңдай баштачу эле. Ошенткенде эле бир балия башталчу эле. Элиң манастын тушунда да ошенткен. Ошондо кыргыздар, бөлүнбөгүлө. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөгелге кеп кетет деп бабаң бакай токтоткон. Бөлүнбөсүн, төгүлбөсүн деп айт. Бөлүнгөн эл төгүлбөй койбойт. Төгүлгөн суу идишке кайра куюлбагандай эле, төгүлгөн элди эл кылып кайра жыйнай албайсыңар. Доско күлкү, душманга таба болосуңар. Санжыраңарды жазкыла, жет атаңарды тапкыла, уруу-урууңарды билгиле. Бирок уруу-урууга бөлүнүп, уруу-уруунун сойлун чаап, бириңден бириңди бийик санасаңар, бириңден бириңди улук санасаңар, анда эле эл болбой калганыңар ошол. Анда эле силерге убал жок. Калгул олуяңар илгереле. Жаатташкан эл болбойт, жалгыз тамчы сел болбойт дебеди беле. Элди дүрбөткөн телбай тентектериң аны да уккан эмес. Андан кийин Матай деген олуяң айтпады беле. Бөктөрү күнү учкан жейт, бөлүнгөндү душман жейт деп. Элди дүрбөткөндөр муну да уккан эмес. Өткөндө кыргыздын көз өтүп кеткен асыл адамдарынын баарын калмак кылып тисмелеп, көмүскө жерде анысын көрүнгөнгө көрсөтүп, көрдүңөрбү? Мына булар калмактар деп элден элди бөлүп, душман кылып, алардын арбактарын шылдыңдап жүргөндөрдүн бир кем акыл дебегенде анан акылман Олимпос окумуштуу демек белем. Ошол кем акыл, ушул бөлүнгөндөн акыры өлөт кыргыз деген ырды жазган Дүйшөйүп кыргыздын душманы деп чыкты. Манастан кийин бир өлгөн кыргыз эми бөлүнүп жарыла берсе бирегей өлүп, өзүнүн өзү жок болорун күн сайын айт десе, күн сайын какшап турганга даяр элем. Какшап да келдим. Бүгүн элиңди бөлүп жүргөндөрдүн түрү жаман. Буларыңдын уга турган кейпи жок.
күн өткөн сайын уруучулуктун кумарына ушунчалык батып алды. Жер-жерден жекжаат истеп, туш-туштан тууган истеп, мал каттагандай каттап, тапкандарын табагына, тамагына тартып, таңдайына тамгасын, эмгегине энин салып, жыйындарга жыйнап, өстөрүнүн ханын тактап, бегин бектеп, ырын-ырдап, туусун ыргай баштады. Жок боло турган эл ушинтип артын көздөй ага баштачу эле. Улутун истебей, уруузун истечү эле. Ынтымаксыз элдин ырыс кешигин ушинткендер жок кылчу эле. Ынтымагы жок элди жер үстүндөгү алдуу күчтүү элдер, мыкаач элдер, ачкөз элдер ушул жол менен тигишинен ыдыратып сөгүп олтуруп, андан кийин тытып жок кылып, тарыхтын таштанды челегине ыргытып, акырында бейиштей жерин тартып алчу эле. Илгерки Кытай доорунда да, Жуңгар доорунда да, Калмак доорунда да так ушундай болгон балам, ушул эсиңде кетпесин. Кыргыздын мыктыларынын 90% айылда туулуп өскөндөр. Кайра боло берген шайлоо элди бөлүп жаруунун классикалык үлгүсүн орнотуп кетти. Ошол үлгү айылдын кутун кетирип бүттү. Элеттин ишенген жаштары бүгүн урууну мындай кой. Шерине тамак, шерменде тамак дегендей, шеринеден тирешип, шеринеден чабышып, урук-урукка бөлүнүп, көчөсүнө барганда биз баланча атадан тараган тууганбыз деп аталарга бөлүнүп, үйүндө олтурганда өз туугандарын эсептеп, такыр майдаланып, бирин-бири сүйбөгөн, бирин-бири көрө албаган, колдон келсе бирин-бири талкалап жок кыла турган абалга чейин жетти. Мындай муун айылдын эле азабы болбостон, элдин шору да болот балам. Ушул эсиңден чыкпасын. Мен Кудайдын берген жашашымча жашадым балам. Жакшылыгым болушунча көрдүм. Кудайга 1000 мертебе ыраазымын. Бактым тоодой болду. Бирок кадырымдан эмес, калкымдан коркуп турам. Уюп бүтелек жатып улутун ойлобой, кайрадан уруусун ойлоп, кайрадан урууга бөлүнүп, башка бир уруунун кишиси келип олтуруп калса, арасында душмандын тыңчысы олтургансып, жаман көзү менен шектүү карап, тигилерден бирөө олтурат, байкап сүйлөгүлө деп шыбырап карап, өз уруусун асман айга теңеп, алардын уруусу болбогондо калган уруулар адам боло алмак эмес деген жомогун жобурап, чынга калпты, чылага кыкты кошуп, бир жердин тузун татып, бир жердин суусун ичип, бир жердин абаасын дем алып, бир жерде чогуу жашап турганына карабай башка урууларды болушунча боктоп, жакшысын да, жаманын да шылдыңдап, басынтып, кейбир кем акыл кылып көргөзүп, табасы гана каткырып, өзүлөрүн гана кыйын сезип, өзүлөрүн гана ыйык сезип, өзүлөрүнүн баш тайкы, көкүрөгү сокур, акылы мурдунун учунда, эси муштумунда турган, мурун каңдап жүргөн зөөкүрлөрүн баатыр кылып дардаңдап, ошенткен сайын өрөпкүп, ошенткен сайын шардай көкүлөп, кайрадан ыдырай баштаган, кайрадан коктуголотко, жылга жыбытка бөлүнө баштаган кыргызыңдын келечегинен корком балам. Ушуну ойло. Уктап атып ушул үндү уктум. Кудай мага ушинтип шыбырап атты. Ойгонуп кетсем түшүм экен. Бул жөн түш эмес. Жөн түш мындай болбойт. Жөн түш минтип керээсин айттырып кирбейт. Бул деген аян түш деп чочулап жаттым балам. Сакта. Каректи жапкан тумандан сакта. Каргышы тийчү Курандан сакта. Каргадай кесте койнуңда жүрүп как түштө чаккан жыландан сакта. Кайрдил жандын сообунан сакта. Калпычы хандын жообунан сакта. Баарынан дагы бирөөнүн жалгыз баласын баскан оорудан сакта. Тешикке күлгөн жыртыктан сакта. Тентекке кийген мылтыктан сакта. Ап-ачык туруп асманын таштап, айттырбай келген кырсыктан сакта. Жазасыз калган жалаадан сакта. Жамгырсыз калган талаадан сакта. Жаш төгүп күндө жалгысын жоктоп, жар бойлоп калган санаадан сакта. Булутсуз соккон шамалдан сакта. Бу дүйнө бизди жамандан сакта. Бузулган заман оңолор бир күн, бузулуп турган адамдан сакта. Калыс сөз айтпас чалдардан сакта. Каткырып турган жалгандан сакта. Карыган кесте кашайтып көстү, карабай кеткен балдардан сакта. Көөдөнсүз жандын көзүнөн сакта. Көрө албас жандын көзүнөн сакта. Көрүнө эч ким ап кеткен эмес, көр дүйнө бизди өзүңдөн сакта. Оту жок калган үйлөрдөн сакта. Оор эмес, соо эмес күндөрдөн сакта. Жөлөнөр чакта жөлөгү тийбей, жөн эле жашап жүргөндөн сакта. Теңир калк элек тегимди сакта.
тебелеп саткан жеримди сакта. Телиген кушу тескери кетип, теңселип турган элимди сакта. Жетимди жеген убалдан сакта. Жетелеп кетчү дубаңдан сакта. Жергелүү калкты жеп алып бир күн жер муштап калган Кудайдан сакта. Кысылдан берсең кырманын сакта. Кыргыздын кымбатырларын сакта. Кылымдын жолу кылтылдап турат, кызуулду берсең ыйманын сакта. Куу казан калган очоктон сакта. Кубалап баскан кошоктон сакта. Кул боло турган элемес элек, кудурет бизди тозоктон сакта. Агындыларга чекит коюп баратып, кылымдын далай кыяматынан өткөн Кыргыздын иче турган суусу, көрө турган жакшылыгы дагы алдыда экендигин, намыскөй кызуулдары эли жерин колдорунан түшүрүп талкалап албай, бирөөлөргө бере коюп жок кылып жибербей, көздүн карегиндей сактап, улам кийинки муунга аман эсен өткөрүп жүрүп олтурарына бекем ишенеримди. Дегеле байыртан береле, аз элдин мыктысы да аз болорун, бирок аз элди, балки мыкты чыккан 10, балки мыкты чыккан 100, балки мыкты чыккан 1000 эле кызуулубуз алда немедей багып алып, даңкын чыгарарын ойлоп, Кудайдан ошол күндүн ылдам келишин тилеп, китептин акыркы барагын жаптым. Кудай ошол тилекке баарыбызды батыраак жеткизсе экен дейли. Жалгыз үмүтүм кетип бараткандарда эмес, келе жаткандарда, чет элден окуп келген, чет жерден иштеп келген, дүйнөнү түшүнүп келген намыстуу, билимдүү жаштарда гана калды. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда уктуңуздар.